также и Долбоорго ылайык импорт алып жаткан жүк тууралуу маалымат алдын ала электрондук негизде бирдиктүү терезедеги бардык кызматтарга келип түшөт. Буга чейин ишкерлер 30 күндөн кеч эмес же 2 сааттан кем эмес убакытта келе жаткан жүк тууралуу маалыматын берип туруусу керек болсо, эми 15 мүнөт аралыгында жүк текшерүүдөн өткөрүлөт. Мунун натыйжасында чек арадан жүк өткөрүп жаткан ишкерлердин убакыты үнөмдөлүп, адамдык факторлор катышкан коррупциялык элементтер да жоюлат деп божомолдонууда. Позволит делиться предварительной информацией. Жалпы бажы кызматында бүгүнкү күндө баягы санариптештин алкагында жасалып аткан чоң жумуштар бул биринчиден баягы жемкорлук тобокелдигин жокко чыгаруу, ошол багытында кетип атат. Экинчи жагынан ушул тышкы экономикалык ишмердүүлүк менен алек болгон ишкерлердин баягы шарт түзүп берүү, ыңгайлуу шарттар түзүү, алардын убактысын үнөмдөө, эң негизги болгон баягы адамдык факторду жокко чыгаруу. Бул жерде ошол ишкерлер менен биздин бажы кызматкерлеринин арасындагы баягы мамилени жокко чыгаруу, алыстыктан ошол баягы интернет аркылуу, ошол электрондук түрдө, электрондук тейлөө деп коебуз, ошо электрондук түрдө ошо жүктү чыгарганга биз чоң аракетибизди жасап жатабыз. Жеке ишкер Муратбек Доранов өлкөгө айыл чарба продукцияларын импорттоо менен алектенет. Анын айтымында буга чейин жүктүн документтерин текшерүү органдарынан өткөрүүгө эле бир топ убакыт талап кылынчу. Жаңы иштей баштаган долбоор аркылуу ал көйгөйлөр артта калып, ишкерлерге шарт түзүлөт дейт ал. Ошо биздик основной алдын ала информацияны заранее бир күн эрте берип, кийинки жүккө документти даярдап, ошонус менен убакыттан утутабыз. Анын үстүнө сельхозпродукция күн ысыкта айнып кетет, а суукта тоңуп калат. Ошого байланыштуу мына бажы кызматкерлери жеке ишкерлерге оңой жол түзүп берди. Ошо бат-баттан жүгүн оформление кылып. Достук чек ара өткөрмө жайы аркылуу күнүнө болжолдуу 100 жүк ташуучу өтөт. Бирдиктүү терезенин негизги максаты ишкерлерге шарт түзүлүп, Өзбекстан аркылуу импорт алып келген товарлардын кирүүсүндөгү тоскоолдуктарды жоюу. Уруксат кагаздарын биз текшеребиз. Дозволду кошкон лицензияны кайсы документи кем болсо, биз аларга алдын ала маалымат бере алабыз, толуктап келгенге. Ошондо бул жерге келип, ал эч кандай убактысын коротпой, бардык документтерин толук келип, тез аранын ичинде өтүп кеткенге шарт түзүлөт. Бул JZ программасы ушул Германиялык биздин эмнелер уюштуруп берип атат программа. Буга чейин ушул эле достук чек ара өткөрмө бекетинде ишкерлерге шарт түзүп берүү жана алардын өндүрүшүн экспортко чыгарууда убактын үнөмдөө үчүн электрондук декларациялоо долбоорунун пилоттук негизде иштей баштаган бажы кызматкерлеринин айтымында ал долбоордо өзүнүн оң натыйжасын берип жатат. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош шаары.